Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Мен силер менен кездешкениме абдан кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү дене тарбия сабагынан өтүп турган темабыз улуттук оюндар, кол күрөш, аркан тартыш болмокчу. Сабактын максаты Кыргыздын улуттук оюндары жөнүндө маалымат аласыңар, кабыл алууңар, ой жүгүртүүлөрүңөр өсөт. Шамдагайлыкка, чыдамкайлыкка жана дене боюбузга кам көрүүгө тарбияланабыз. Ар бир эл өзүнүн салты, үрп-адаты менен гана эмес, өздөрүнүн тиешелүү болгон улуттук оюндары менен да айырмаланышат. Ал эми кыргыз элинин улуттук оюндары болуп, ордо, тогуз коргол, оромпой, ак чөлмөк, селкинчек, канталамай, топ-таш, таяк тартыш, кыз куумай жана башка ат оюндарынын түрлөрү эсептелет. Эл тагдырына көмөктөш оюндар адам коомунун баардык мезгилдеринде өмүр сүрүп, доордун өнүгүшүнө, өзгөрүшүнө талабына жараша жаңыланып, алымча кошумчаланып, ар кандай сапаттарга, түрлөргө өтүп уланып келген. Ошол оюндардын дагы бир түрлөрү кол күрөш, аркан тартыш. Кол күрөш бул эки балбандын кол менен күрөшүүсү. Алар атайын орнотулган столдун жанына туруп, кол менен күрөшөт. Чыканагы жаздыкчаны таянат. Кимиси каршылашынын колун манжалар бөлүгүн жаздыкчага чыкса, ошого жеңиш ыйгарылат. Мелдеш оң жана сол кол менен жүргүзүлө берет. Аркан тартыш эки тараптан бирдей санда чыккан балдар же жигиттер белгиленген сызыктын эки жагына чубай турушуп, баары бир арканды кармашып, бирдей мезгилде өз тарабын көздөй тартышкан мелдеш оюну. Бул оюндар илгертеден бери ушул убакка чейин жана дагы көчмөндөр оюндарында ойнотулган. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жөнүндө айта кетсек, бул Кыргыз мамлекетинин эл аралык деңгээлдеги эң ири долбоор болгон. Биздин Кыргызстанда болуп өткөн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2018-жылдын 2-сентябрында Чолпон Ата шаарында болуп өттү. Бул долбоордо көптөгөн Кыргыздын улуттук оюндары ойнотулду. Балдар, бул оюндарды ойноо үчүн биз дене боюбузду чыңалтышыбыз керек экен. Анда эмесе силерге үйгө тапшырма дене боюбузду чыңалтуучу көнүгүүлөрдү жасайбыз. Сабак силерге түшүнүктүү болдубу, балдар? Мен силерге сабак жакты деп ойлойм. Анда эмесе саламатта калгыла, балдар.